ЖРТнын окуу жана түшүнүү бөлүмүнүн үзүндүлөр, практикалык үзүндүлөрдү бул видеодо иштейбиз. Эки кыска үзүндү, бирөө үй жаныбарлар, иттер жана мышыктар жөнүндө болсо, экинчиси айлык маянанын эркектер жана аялдар ортосунда бирдей берилбеши жөнүндөгү бир тексттер, үзүндүлөр болот. Видеонун аягына чейин көрүп чыгууну сунуштайм. Көрүп чыккандарга аягында бизде сонун бир эмне бар, бир сюрприз, белек бар десек болот. 9-10 суроолор бул үзүндүгө карата берилген. Видеону азыр паузага коюп, бул үзүндүнү окуп, суроолоруна жооп бергиле. Андан кийин экинчи үзүндүнү окуп, андан мунун суроолоруна да жооп берсеңер болот. Паузага коюп иштеп көрдүңөр деп ойлойм. Анда мен текстти талдап баштай берейин. 9 суроодо төмөнкүлөрдүн кайсынысы 11-12 саптардагы тизмеге кошуу эң ылайыктуу болот дейт. Кайсынысын? 11-12 сапты карай турчу болсок, бул мына 2 сап. Бул жерде тизме, сүйлөм бул жерден башталат. Бирок ошол эле логика менен караганда, анда тизеге келип жата калган, тамак сураган, демек тизме тизеге келип жата калган, тамак сураган же менин кызгылт сары мышыгым шонго окшогон мышыктар болбошу керек эле дейт. Бул жерде эмне жөнүндө сөз болууда? Африкалык жапайы мышыктар жапайы мышыктан тараган деп атат да, бирок жапайы болуп адамга алыс болгон мышыктар эмне үчүн? Ошон үчүн алар фризби ойнобойт иттерге окшоп, же болбосо тапичке таап келбейт, көзү көрбөгөндөргө жардамчы болуп жанында жүрбөйт деп атат да мышыктардычы, жапайы мышыктан тарагандыгы үчүн. А иттер жапайы жана мындай бирок өздөрү коомчулдан тараган. Иттер булар мындай коом менен, бирөөлөр менен бирге жүргөн жаныбардан тарап атышат. А мышыктар андай эмес, өзүнчө жүргөндөн тарап атат. Толугу менен жалгыз жашаган. А бирок анда мышыктар жалгыз жашап жүргөн болсо, анда эмнеге азыр келип биздин тизебизге жатат, тамак сурайт дейт. Анан менин үй жаныбарым болуп калды. Демек, ошол тизмеге кайсынысы ылайыктуу? Издөө жана куткаруу иштериндеги мышыктар, чана тарткан мышыктар, жүктү жыттап табуучу мышыктар же ойнот деп бутка жабышкан мышыктар. Бул туура жообу ойнот деп бутка жабышкан мышыктар. Анткени тизеге келип жата калган, тамак сураган, ойнот деп бутка жабышкан же мына үйүндө үй жаныбары болуп шон мышыгы. Мисалы, мунун мышыгы шон деген мышык бар экен. Бул ошол тизмеге кирет. Бул суроонун татаалдыгы 2. Көп татаал эмес. 10-чу үзүндүнү карасак, 10-чу суроону. Үзүндүнүн автору Шондун абдан экенин билдирет. Абдан кандай мышык экенин? Кызык экенин, көз карандысыз экенин, агрессивдүү экенин же адамга жакын экенин дейт. Бул жерде Шондун агрессивдүү экенине бизде эч кандай маалымат жок. Анын кандай кызык экенине да маалымат жок. Бирок бизде эмне деп атат? Эмне деп атат? Шондой мышыктар болбош керек эле деп атат. Шонго окшогон мышыктар болбош керек эле деп атат. Аны үчүн шондой ошондой эмне деп атат? Мышыктар негизи өз алдынча көз карандысыз жашаш керек эле. А бирок менин мышыгым ал логикага жатпайт деп атат. Менин мышыгым демек көз карандысыз эмес, көз каранды. Демек адамга жакын деген маанини билдирет. Ошондуктан шон адамга жакын деген эң жакшы вариант. Агрессивдүү жөнүндө маалымат жок, анын көз карандысыз эмес, наоборот көз каранды, анын тамак сурап тизеге келип жата калгандай сыпаттары бар жөнүндө бул текстте, үзүндүдө сөз болуп жатат. Мунун татаалдыгы 3. Көп татаал эмес. Кийинки үзүндүнү карап көрөлү. 11-чи суроо. Үзүндүдөн төмөнкүлөрдүн кайсынысы тууралуу тыянак чыгарса болот дейт. Борбордук өкмөт адатта эмгек талаштарга кийлигишет эгер алар деген суроо. Ушул кичине татаал. Мунун татаалдыгы 4, а мунун татаалдыгы 5. Ушул 2 суроо татаал. Жакшылап ойлонуп көргүлө, дагы бир жолу чыгарып көргүлө. Борбордук өкмөт адатта эмгек талаштарга кийлигишет эгер эмне болсо? Кийлигишүү жөнүндө текстти карайлы. Эгер комиссия компанияга каршы доо арыз менен кайрылса, бул борбордук өкмөттүн
жумуш ордундагы талаш тартышка жогорку маяна алган адистин ишин колдоп чыккан сейрек учурлардын бири болмок дейт. Демек, талаш тартыштарга кимдин жогорку маяна алган адистин ишин колдоп чыккан сейрек учурларынын бири. Демек, жогорку маяна алган адистин ишин колдоп чыккан сейрек учур дейт. Демек, көбүнчө эмне кылат экен? Жогорку маяна алган адистин ишин колдоп чыккан сейрек учур. Демек, көбүнчө сейрек экен. Жогорку маяна алган адистин ишин өкмөт колдоп чыкпайт экен. Алар жогорку маяна алгандарды сейрек колдошот экен. Демек, эмне? Адатта эмгек талаштарга кийлигишет эгер алар эмне болсо, аз айлык алган кызматкерлерди камтыса. Ушул болушу мүмкүн деп коелу. Бул туурага жакын. Биринчин карап көрөлү, сот аркылуу чечүүгө мүмкүн болбой калса. Бул жакта ал жөнүндө кеп болгон жок. Аялдарга да, эркектерге да таасир этсе, бул жөнүндө да сөз болгон жок. Анан райондук бийликтин ыйгарым укугуна кирүү деген дагы кеп болгон жок. Ошондуктан В варианты. 12. Комиссия мурдагы жетекчи аялга карата болгон мамилени кандай баалайт деп жоромолдоого болот. Бул комиссия, мисалы, тең укуктуу иш менен камсыз кылуу боюнча комиссия бар экен да. Эркек жана аялдарды тең укуктуу иш менен камсыз кылуу комиссиясы ошол арыз жазган аялга болгон мамилени кандай баалайт деп жоромолдоого болот. Бул дагы бир аз татаал. Балким бул жалпы көрүнүштүн бир бөлүгү болушу мүмкүн деп чечеби. Бул мыйзамдарды өзгөртүү зарылдыгы айкын көрсөтөт. Бул ишкердик этиканын төмөндөшүн чагылдырат же бул саясий жактан татаал маселе жаратат деп тыянак чыгарабы. Тең укуктуу комиссия ири каржы кызматтарын көрсөткөн компаниядагы, белгилүү бир ири каржы кызматтарын көрсөткөн финансылык компаниядагы аялдардын абалын иликтеп жатыптыр. Ошол компаниядагы аялдардын абалын иликтеп жатат дейт. Бул териштирүү мурдагы жетекчи кызматкер аял өзүнүн жынысына байланыштуу адилетсиз мамилеге кабылды деп доо койгондон кийин башталган. Демек, бул жакта эмне болгон? Бул текстти түшүнүү бир аз кыйын. Бир компанияда бир жетекчи кызматкер аял өзүн эмне дептир? Мен аял болгонум үчүн мага айлык акыны аз төлөшөт. Кээ бир кардарлар менен болгон жолугушуулардан четтетишет жана көтөрүлүүгө жакшы мүмкүнчүлүк беришпейт. Мындан дагы өйдөгө көтөрүлүүгө деп ошол жетекчи аял арызданыптыр. Анын арызынан кийин тең бир комиссия, ошол тең укуктуулукту көзөмөлдөгөн комиссия, ошол финансылык компанияга келип, эмне кылыптыр? Аялдардын абалын иликтеп баштаптыр ошол компанияда. Демек, бул жерде эмне? Ошол компанияда бул эле аялдын ишин изилдеген жок. Мына жетекчи аялдын гана ишин изилдеген жок. Бул жалпы ошол компанияда иштеген аялдардын абалын изилдеп жатат. Ошондуктан бул жерде биз эмне кылабыз? Жалпы аялдардын ишин изилдеди. Келип туруп эле бирөөнүкүн туура эмес деген жок. Жалпы аялдарга болгон мамилени карады. Анан бул жакта эмне деп атат? Скорее всего дейт. Көбүнчө эмне кылат экен? Комиссия борбордук өкмөттөн келет экен дагы. Бул комиссия болсо эмне кылат экен? Көбүнчө жогорку маяна алгандарды карабай, сейрек алгандарды карап туруп, көбүнчө бул комиссия жакшы иштебейт, жакшы жыйынтык чыгарбайт деген текст бар да. Бул жакта текстте эмнени айтып атышат? Ушинтип карап атат, бирок көбүнчө бул комиссия туура иштебейт деп ойлоп атат. Ошондуктан бул мыйзамдарды өзгөртүү зарыл деп айта алабы? Мыйзамдарды өзгөртүү зарыл деп бул комиссия антсе өзү мамлекеттик мыйзамдарды өзгөртүү зарыл деген тыянакты чыгарыш керек болот. Өзүнө өзү мамлекетке каршы чыгыш керек болот да. Демек, бул андай чечимге келбейт. Ишкердик этиканын төмөндөшүн чагылдырат деп айтышы мүмкүн. Саясий жактан татаал маселе жаратат деп айтпайт. Бул биз азыр сен туура эле арызданыпсың, кызматчы жетекчи аялга сиз туура арызданыпсыз, сиздин укугуңузду чектешиптир, бирок биз бул маселени сиздин маселеңизди көтөрүп чыга албайбыз. Көтөрүп чыксак саясий маселе жаралып кетет. Ошондуктан сиз унчукпай коюңуз, сизге адилетсиздик болуптур, бирок сиз унчукпай туруңуз дей албайт. Ошондуктан Г варианты дагы эмес, жана Б варианты дагы эмес. Эми А менен В болушу мүмкүн. Комиссия келди, текшерип чыгып,
аялдардын абалын карап чыгып, анан кийин эмне деп коюшу мүмкүн? Ишкердик этиканын төмөндөшүн чагылдырды, жумушчулардын этикасы жакшы болбогондуктан сизди эмне кылды? Сиздин айлыгыңызды көтөрбөй, көп нерсе кылбады дегенде, бул этикалык маселе деп эле, сизди ошон үчүн кичине алыстатты, сизди четтетүүгө дуушар кылды деген, бул этикалык маселе эмес, ишкердик этика, жалпы жумушчулардын этикасын эмес, бул эмненин маселеси бул? Негизи бул комиссиянын, чоң мамлекет, бул каржы кызматтарын көрсөткөн компаниянын маселеси. Булар атайы аялдарга көп ишенбей, көтөрүшпөй жатат. А бирок бул эмне кылып коет? Көпчүлүк аялдардын абалын иликтеп жатып, атайы ошол аялдын гана абалын иликтеген жок булар. Жалпы аялдардын абалын иликтеп туруп, анан кийин бул негизи жалпы көрүнүштүн эле бир бөлүгү экен деп тыянак чыгарып коюшу мүмкүн. Көбүнчө, мисалы, сүйлөшүүлөргө кимдер барат? Сүйлөшүүлөргө көбүнчө эркектер барат. Же болбосо бул атайы сизге неме кылган жок, атайы сиздин укугуңузду тебелейм деп, сиздин айлык маянаңызды азайтайын деп кылган жок. Жана башка аялдар да арызданбай эле жүрөт. Негизи ар кимдин кылган ишине жараша эле мамиле болууда. Бул жерде сизге атайы мындай өзгөчө мамиле кылып, сиздин укугуңузду бузган жок. Бул жалпы ушундай эле көрүнүш. Башка эркек жумушчулар дагы эле эмне сүйлөшүүлөргө бара албайт, же көтөрүлө албайт. Алар өздөрү кызматынан көтөрүлө албай жатса, бийликти же болбосо компаниянын жетекчилигин күнөөлөбөйт. Сиз минтип арыздооңуз менен кайрылбаңыз. Бул сиздин өзүңүз жакшы иштей албай жаткандыгыңыз үчүн, же ушундай деңгээлиңиз ушул болгондуктан ошол деңгээлде барып атасыз. Бул жалпы эле кадимки бир көрүнүш. Сиз белгилүү бир жолугушууларга барбай калсаңыз, ал сизди аял болгонуңуз үчүн четтетилген жок деп туруп, жалпы бир көрүнүштүн бир бөлүгү, бул нормалдуу деген тыянакты чыгарат комиссия. Компанияны жамандабайт, этикасын жамандабайт, саясатын жамандабайт. Анткени бул үзүндүнүн тонунан карасаңар, эмне деп жоромолдоого болот дейт. Кандай баалайт деп. Комиссия көбүнчө эмне кылбайт экен? Мамлекеттик мыйзамдарды, чоң компанияларды, жогорку айлык алган адамдарды, ошол жакта адилетсиздиктерди моюнга албайт экен да. Демек, бул А варианты. Татаалдыгы абдан эле татаал суроо менин оюмча. Бул табыш кыйын болгон 5-чи деңгээлдеги суроо. Эми ушул сыяктуу суроолордун татаалдыгына жараша тексттердин силер эмнени үйрөнүшүңөр керек? Текст иштеп атканда татаал суроолорду кандай адашып атам, жеңил суроолордон көп адашып атамбы дегенди да билишиңер керек. Силер татаалдарды иштеп жеңилдерден адашып аткан болсоңор, анда эмнени түшүндүрөт? Силер окуп түшүнүүңөр жакшы деңгээлде, а бирок шашып кетип оңой суроолорду адашып атканыңарды түшүндүрөт. А бирок кайсы суроо татаал, кайсы суроо жеңил, кандай тексттерди талдаш керек дегенди силер кайсы жактан да үйрөнө аласыңар. Биздин Bilimod KG сайтыбыздан Google'га Bilimod деп жазып туруп, Bilimod KG сайтыбызга кирсеңер болот. Ал жакта сайтка бекер регистрация кылып, окуу жана түшүнүү сабагыбыздын баштапкы бөлүктөрүн бекер көрсөңөр болот. Бекер көрүү деген баскыч бар, ошону басып туруп регистрациядан өтөсүңөр бекер. Анан сабактар жакса толук сатып алсаңар болот. Баасы дагы арзан, анын үстүнө салыштырмалуу түрдө башка курстарга караганда сайтыбыз ыңгайлуу, тесттери бар, тексттер бар. Анын үстүнө бизде дагы жеңилдетүү болуп атат азыр. Орозо 2025 деп жаза турчу болсоңор, Орозо айы 2025-жылы бүткөнгө чейин биз бардык курстарыбызга 50% скидка жеңилдик берели деп чечтик. Ошондуктан силер биздин WhatsApp, Telegram же Instagramыбызга, менеджерге ушул номерге Орозо 2025 деген мен промокод деп коет. Промокод жаздым. Ушул промокодду айтсаңар, же өзүңөр айткыла бир классташыңар, досторуңар менен дагы кайрылып, ар бир канча адам сатып алам десе, ушул сөздү айтса, биз аларга 50% жеңилдик көрсөтүп беребиз.
Андыктан биздин Instagram, WhatsApp, Telegramдарга жазып кайрылгыла. YouTube сабактарыбызды өткөрө бербеш үчүн бул каналга катталууну унутпагыла. Биздин жана айта кетейин, биздин сабактардын 90%, 95% сайтыбызда жайгашкан. YouTubeга чыккан сабактар аз гана сабактардын бөлүгүн түзөт. Андыктан сайтыбызга кирип көргүлө. Регистрация бекер, баштапкы сабактары бекер. Жакса толук сатып аласыңар.